такталып, соттун чечими чыккандан кийин билинет канчалык анын айткан сөзү чын же калп экен. Биринчиден, экинчиден ошол убактагы иштеген бүтүн премьер-министрлер, бирөө эмес экөө, анан министрлер азыр сурак берип атат. Могу ошол коррупциянын азабынан 1 миллион жашаган Бишкек шаарында өзүңөр билесиңер, кышта тетиштебей калып жаңы курулган бир насоска ишенип 54-жылы 59-жылкы чыккан насоска ишенип коюп шаарды таштап коюп отура беришкен. Эми анын баарын убакыт көргөзөт. Канча ал кишинин айтканы. Деги эле сиздин жеке өзүңүздүн байкооңузда Атамбаевдин убагында коррупция менен күрөш кандай жүрдү эле, анан учурда коррупция менен күрөш кандай жүрүп атат? Атамбаевдин убагындагы коррупция менен күрөштү мен көргөн эмесмин. Азыр вот Сооронбай Шариповичтин убагында коррупция менен күрөш болуп атат. А мен бир жолу дагы ошо премьер-министрлердин же болбосо министрлердин ошо жогорку кеңешке келип сурак берип же болбосо тиги укук органдарында же жогорку кеңештеги отчетторун уккан эмесмин мен. Азыр мына жогорку кеңеш 6-сазып созуп келип иштеп ошол отчетторун угуп, ошонун натыйжасында тиги укук органдары да алар азыр сурак берип атышат.